Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдураимов 2021 жылга пландалган 10 ири өндүрүштүк ишкананын демонстративдик долбоорун сунуштады. Эгер ал ишке ашса, төмөнкү ишканалар ачылат. Композиттик курулуш заводу, электромобиль такси кызматы Кара Суу шаарында сапропель, жер семирткич өндүрүү, бал өндүрүү жана экспорттоо, ТЭЦтерден чыккан калдыктарды кайра иштетүү, панель курулуш материалын өндүрүү жана жеңил конструкция менен турак жай куруу, минералдык суу чыгаруу, экспорт, сублимациялык кургатуучу ишкана жана сапаттуу азыктар, балык чарбачылыгы, тери кайра иштетүү жана экспорттоо. Облус башчысы белгилегендей, эгер ал сунуштаган долбоорлор иштеп баштаса, эл өзүбүздөн чыккан өндүрүш менен камсыздалат жана жүздөгөн адамдарга жумуш орундар түзүлөт. Муну болжол менен 2 жыл ичинде толук кандуу ишке ашырса болот, дейт Абдураимов. Элдик акционердик коомдор түзүлүш керек. Элдик башка бирикмелер түзүлсө, ошону уюштура билсек, эгер биз элди ишкерлерди ишендирсек, бул долбоорлор ишке ашат. Менин орточо эсебим менен азыркы мен силерге көрсөткөн 10 долбоор 2 жылдын ичинде ишке киришиш керек. Ишкерлер сунушталган долбоорлор азыркы заман талабына ылайык келет жана кирешеси жогору деп кубатташат. Алардын баамында аталган ишканаларды ачса болот, бирок сөзсүз түрдө колдоо кажет. Мамлекет менен бизнес бир направлениеге кете турган болсо, ошол долбоорлорду ишке ашырса болот да. Эмнеге дебесиңер, баягы биринчиден сырьё өзүбүздө бар Кыргызстанда, экинчиден жумуш күчү дагы бизде арзан, үчүнчүдөн бизге баягы мүмкүнчүлүктөр көп жаралып атат да. Бул долбоорлордон өтө чоң дагы сумма каралган эмес. Мындан дагы чоң долбоорлорду жеке ишкерлер ашырып атышат. Эгер каражат жетишсиз болсо, бизде ошол эле Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду бар, андан сырткары инвестициялык фондор бар, чет өлкөдөн инвесторлор тартып келсе болот. Бул жагын мыйзам жагынан бизде база жетиштүү эле, жанагындай коопсуздукту камсыздап бере турган болсо, бизде ишкерлер өздөрү тартып келип, өздөрү бул нерсе ишке ашырылат да. Негизгисинен ишкерге буттоосу болуш керек. Шартты ишкерлер өздөрү жарата алат да. Экономикалык серепчилер сунушталган долбоорлорду ишке ашыруу реалдуу деп эсептейт. Ал үчүн ички жана сырткы инвесторлорду тартып, аларга шарт түзүү керек. Инвесторлор пайда боло турган болсо, донорлорду табууда өкмөттүн өкүлү, жалпы эле Кыргыз өкмөтү жардам бере турган болсо, бул реалдуу долбоорлор жана биздин ишкерлер ошол келечекте түзүлө турган ишканалар толугу менен коңшулаш жана алыскы чет өлкөлүк компаниялар менен түздөн түз мындай атаандаштыкка чыгууга жол ачылат деп ойлойм. Кошумчалай кетсек, сунушталган долбоорлордун ичинен электромобиль такси кызматы ишке кирип калса, аба булганычы азаят. Ал үчүн электр кубаттагыч станциясы ачылып, электромобилдер ошол жерден заряд алат. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.